Балтиканын аба мейкиндигинде Россиянын аскерлери активдешип жатканына НАТО тынчсыздануусун билдирди. Альянста бул көрүнүш Европадагы туруктуулукту бузат деп эсептешет. Бирок Москва буга жооп катары орус аскерлери кадимки машыгууларды эле өткөрүп жатканын айтты. Ал Европадагы тынчтыкты НАТО өзү бузуп жатат деп кошумчалады. Чукотка жээктеринде Түштүк Кореялыктардын балык тутууга ыңгайлашкан кемеси чөгүп кетти. Андагы 54 адамдын тагдыры азырынча белгисиз. Алардын баары Түштүк Корея жана Индонезиянын жарандары. Жоголгондорду издөөгө россиялык адистер көмөктөшүүдө. Бүгүндөн тарта Москвадагы бардык метрополитенде Wi-Fi тармагы иштей баштады. Бул күнүнө 2 саат убактын метродо өткөргөн көпчүлүк жүргүнчүлөр үчүн жакшы жаңылык болуп калды. Акысыз интернет 325 чакырымга созулган 12 линиянын баарын камтыды. Анын ылдамдыгы секундасына 100 мегабитке жетет. Мындай долбоор буга чейин дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө болгон эмес дешти метрополитенден.